Саламатсызбы. Эгерде сиз бул каналда биринчи болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басып коюңуз. Албетте бул сиз үчүн оңой, бирок биз үчүн абдан керек. Кыргызстандын өнүгүшүнө салымыңызды кошконуңузга рахмат. Илим Карыпбековдун саясатчы тайынесинин Бабанов тууралуу кызыктуу маеги интернетте талкуу жаратууда. Акыркы учурларда саясат дүйнөсүндө чоң өзгөрүүлөр болуп, карапайым калкты ар түрдүү эки анчы пикирлерге дуушар кылууда. Ага кошумча Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга келери эл оозунан түшпөй турган чагы. Бул тууралуу КТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карыпбековдун тайынеси да өз пикирин айтып, интернет булактарында жылуу маанай жаратууда. Эске салсак, Карыпбеков буга чейин да тайынеси менен болгон маектерин видео тасмага түшүрүп алып, окурмандарына бөлүшүп келет. Бул жолку видеосунда ал тайынесине Өмүрбек Бабанов тууралуу суроо узаткан. Анда тайынеси: чындыгын айтканда Бабанов эч нерсе кылган жок. Бабанов сөзүнөн гана жаңылды, келе берсин деген пикирин билдирген. Бул видео тасма интернет булактарына тарап, көпчүлүк жылуу маанайда талкууга алды. Бабанов келем деп атыр го тайын. Ким? Бабанов. Билесиң? Чындыгын айтканда Бабанов эчтеке кылган жок да. Сөздөн гана жаңылды да. Сөзүнөн жаңылдыбы? Эми ал сөздү туура түшүнбөй эле просто Атамбаев ит калды да. Же болбосо мен ошол сөздүн укканмын өзүм. Айттым, тиби айтты тиги эмеге барганда. Эми ичиңердегинин баарын айтып, мындай болгула, силер күчсүңөр да. Барыңар бириксеңер сел болосуңар деп ушундай деди. Тиги 10 адырда айткан сөз. Анан эми анын жамандыгы жок да. Аны бул сволочь элди үгүттөп атыр, анан минтип атат, антип деп бул жарада. Бул Атамбаевдин кылганы. Бабанов эчтеке кылган жок. Чындыгын айтканда. Бабанов келсин десе айтыптыр го эми. Сооронбай. Мен Бабановду кетирген эмесмин. Өзү политикадан кеттим. Мен деп өзү кеткен. Мен аны кетирген жокмун. Ар ким өзү үйлетти деп койду. Бабановго эскертүү бердирткен активист арызынан баш тартты. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычев Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановго каршы жазган арызын жокко чыгарууну өтүндү. Мындай өтүнүч менен өлкө президентине, башкы прокуратурага жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылганын ал 11 апрелде Азаттыкка билдирди. Соттор тарабынан анын күнөөсүн далилдеген билдирүү болгон жок. Андан тышкары эксперттер улут аралык кастыкты козуткан жок деп айтышты. Кылычев 1,5 жыл мурда президенттик шайлоо учурунда Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, Бабановго улут аралык кастыкты козутпоо тууралуу эскертүү берилсин. Эгер ошондой кадамдарга бара берсе, ат салуушудан четтетилсин деп өтүнгөн. Кылычевдин бул арызынын негизинде Бабановго эскертүү берилген. 2017 жылы президенттик шайлоодогу негизги атаандаштар КСДПдан Сооронбай Жээнбеков жана республикадан Өмүрбек Бабанов болгон. Жээнбеков утулуп калган Бабановго 2 кылмыш иши козголгон. Анын бири үгүт учурунда эл алдында сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген негизде болгон. Бабанов өзү шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Жакында ал 13 апрелде Кыргызстанга келерин жарыялады. Кылычев: мага УКМК Бабановдун 10 адырдагы сөзүнө карата менин БШКга 1,5 жыл мурдагы арызымдын негизинде иш козгой тургандыгы жөнүндө маалымат жетти. Мен кимдир бирөөлөрдүн саясий куралына айлангым келбейт деп айтууда. УКМК Кылычевдин бул билдирүүсүнө азырынча жооп кайтара элек деп билдирди Азаттык. Булак Назар Ньюс KG. Төрөбаев: Бабанов камалууга даяр деген ойдомун. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев Марал радиосуна берген маегинде саясатчы Өмүрбек Бабанов камалууга даяр экенин билдирди. Бабановдун Кыргызстанга келиши же келбеши анын өз чечими. Бирок УКМК Бабановду суракка чакырабыз дейт. Мындайда Бабанов камалууга даяр деген ойдо калдым. Азыр мен кыйынмын деп турбай, диалогко келишибиз керек. Менин элим бар, менин күчүм бар дегенден өнүгүү болбойт. Бабанов келсе кырда алгандай болот билбейм. Бирок аны башка күчтөр колдонуп кетпесе экен. Эч ким жабыр тартпашы керек.
чыгымчылык иштер болуп кетиши мүмкүн, себеби сыртта бийликти кетиребиз деген ойдо жүргөн адамдар бар, дейт Төрөбаев. Ал президенттик шайлоого экс-президент Алмазбек Атамбаев Бабановго катуу сөздөрдү айтканын, эски бийлик буйртма берип үстүнөн кылмыш ишин козгогонун эске салды. Төрөбаев эгер Бабанов булардын баарын эске алса, Атамбаевга кошулбай турганын белгиледи. Эске салсак, Республика Ата журт фракциясынын мурунку лидери Өмүрбек Бабановго карата конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө эл алдында чакырыкташтоо жана расалык, улуттук жана диндик кастыкты козутуу беренелери менен кылмыш иши козголгон. Бул эки иштин акыркысы токтотулган. Аны айыптоого 10 адырдагы 2017-жылы 28 сентябрда жергиликтүүлөрдүн арасында тизелеп жашагыча тик туруп өлгөн артык деген сөзү негиз болгон. Булак, Марал FM. Текебаевди каматканына Атамбаев өкүнүп, Жээнбеков күнөөнү мойнуна илип ойлонуп отурат. 7 апрель күнү апрель революциясынын 9 жылдыгында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев сөз сүйлөдү. Өз сөзүндө ал мени кээ бир саясий оппоненттерим, Атамбаев оппоненттерин куугунтуктаган, аларга мыйзамсыз иш козгоп, түрмөгө отургузган, репрессия кылган деп айтышат. Эгер чын эле ошондой болсо, ошол ишти козгогон Индира Жолдубаева Бишкекте, Абдил Сегизбаев да, ишти тергеген тергөөчүлөр да Бишкекте. Эгер алар мыйзамсыз камалышкан болсо, эмнеге аларды жоопко тартпайт? Эмнеге сот актаган жок? Ошондуктан бул жалган жала деп саясий туткундардын тагдырын президент Сооронбай Жээнбековго оодарып койду. Мындан бир нече күн мурун экс-президент Роза Отунбаева Азаттыкка маек берип жатып, Текебаев мыйзамсыз камалганын баардык саясатчылар айтып чыкты. Айтпаган адам калбады. Эмнеге бүгүнкү бийлик бошотпой жатат? Түшүнүксүз. Ал Жээнбеков президент болгондон 1,5 жылдан бери түрмөдө отурат. Бүгүн Атамбаевга да бирдемедей албай калдык деп таң калган оюн айтты. Текебаев Чотоновдун күнөөсүз экенин Кыргызстан гана эмес, эл аралык коомчулукта билип өттү. Бул боюнча АКШ өкмөтү өз билдирүүсүн жасады. Бириккен Улуттар уюмунун Адам укугу боюнча комитети бул ишти жакында караганы турат. Кыргызстандагы жарандык коомдун лидерлеринин бири Текебаевди көп сындап жүргөн Эдил Байсалов да өзүнүн адилет оюн айтты. Ал Текебаев жакынкы күндөрү акталып, жогорку кеңешке келиши керек. Анын орду жоктолууда. Учурдагы саясий абалда анын тапкычтыгы, тажрыйбасы деми керек деп эсептейт. Текебаевдин күнөөсүз камалганын анын элдешкис душмандары да айтып келет. Экс-президент Курманбек Бакиев 1 жыл мурунку интервьюсунда Текебаевди жөн жерден камап коюшканын ал да айткан. Атамбаев болсо буга чейин Текебаевди каматканына өкүнөөрүн бир эмес 2 рет билдирген. Депутат Рыскелди Момбеков Атамбаев 6 апрелдеги КСДПнын съездинде да Текебаевдин камалышына токтолду дейт. Кыргызстандагы саясатчылар, коомдук, эл аралык уюмдар Атамбаевдин тушунда саясий куугунтукта жүргөн саясий туткундар бар деп айтканына карабастан, саясий туткундар акталган жок. Демек Атамбаевди күнөөлөгөнгө эч кандай документ жок. Сталинди күнөөлөш үчүн КПССтин 20 съездинде репрессиялар жөнүндө айтылып, репрессия болгондорду акташкан. Бүгүн Атамбаев оппоненттерин коркуткан, куугунтуктаган, камаган деп айтканыбыз менен Сооронбай Жээнбековдун убагында аларды бирөөсү да акталбаса, иштери адилет каралбаса, Атамбаевдин айтканы чын болуп кала берет. Ошондуктан Атамекен фракциясынын лидери Алмамбек Шыкмаматов Марал радиосуна Атамбаевдин көчү уланып жатат деп айтты. Текебаев менен Чотоновдун ак жерден камалып жатканы кыргыз элине гана эмес, дүйнөгө белгилүү болуп, Кудайга да жете турган болду. Кудай деген ажообуз сот ишине аралашпасын. Бирок бул иш дыккат кайра текшерилип, кайра каралып чыгышын камсыз кылышы керек. Тозокко түшө турган соттор менен күнөөнү тең бөлүшпөш керек. Турсунбек Акунташиевди сындайм Бабановго караганда 5 эсе жакшы көрөм. Турсунбек мырза, Өмүрбек Бабанов Менчик телеканалына кене маек берди. Бүгүн коомчулукта анын маеги талкууга алынып, бири колдосо, экинчиси каршы пикирин айтып жаткан учур. Анын Кыргызстандан аргасыз чыгып кеттим дегенине ынандыңызбы? Анын маегин көрүп, ар бир сөзүн угуп, аны түшүнүүгө, эмне айткысы келип жатканын билүүгө аракет кылдым. Кылмыш иши ачылып, камалып калбайын деп чыгып кеткенин, шайлоочулар мен үчүн жабыр каласын деп, мамлекетте стабилдүүлүктү сакташ үчүн
экрандар менен сүйлөшүп чыгып кеттим деп ишендирүүгө аракет кылды. Ошондой эле Кыргызстанга келерин, ал келгенче ага козголгон кылмыш иштер кыскарып калса жакшы болорун айтты. Мекенин сагынганын да жашырган жок. Өңдөн азганы байкалып турду. Бирок мен аны адам катары түшүнүүгө аракет кылганы менен ал кылмыш иши козголгон адам экенин, ал Кыргызстандан чыгып эмес, качып кеткенин айткым келет. Ал азыр баатыр болуп көрүнгүсү келгени менен аны Шадиевден, Акаевден, Бакиевден айырмасы жок качкын болду. Кыйын болсо качпай, кетпей, башына түшкөнүн көрсө болмок. Анткенге анын эрки да, күчү да жеткен жок. Кандай айла кылса да Бабанов кылмышка күнөөлөнгөн качкын адам. Эми аргасы түгөнгөндө Кыргызстанга барам деп отурат. Жөн эле келе бербей, мага инвестор тартканга мүмкүнчүлүк берсин, завод ачам, фонд ачам деп жатат. Чынында ага козголгон кылмыш иштерине көз жумуп койгонго мүмкүн эмес. Ага бир эмес, 3 кылмыш иши оор беренелер менен катарынан козголгон. Ал азыр эч кандай катачылыкка жол бербегенсип, кылмыш иштин баары саясий негизде козголгон деп жатат. Чынында он адырдан чоң катачылыкка жол берген, улут аралык жаңжалды козуткан сөздөрдү айткан. Ошондой эле Назарбаевке чуркап барып да чоң мүчүлүштүк кетирген. Мына ошондой катачылыктардын кесепетин тартып, Кыргызстандан качууга аргасыз болду. Эгер чындап эле инвестор тартып келсе, аз-маз жеңилдик берилиши керекпи? Анын инвестиция тартам, заводдорду иштетем дегени суу кечпеген жомок. Анткени ал кандай айла кылса да кылмышка күнөөлөнүп жаткан адам. Ал келип акталышы керек же соттолуп жазасын тартышы керек. Эгер бийлик ага аяр мамиле кылса, бийлик өзү катачылыкка жол берген болуп калат. Себеби президент дебатта 35 коррупционер менен күрөшөөрүн, ишти Бабановдон баштаарын айткан. Ошон үчүн Бабановду келер менен камап, ишин сотко өткөрүп, калган тагдырын сот чечкендей болушу керек. Бирок ал катачылыкка жол берсе да президенттик шайлоодо күчтүү атаандаштыкты жаратты да. Атаандаштыкты жаратканда кеп жок. Ал байыш үчүн, саясий көз карашын калыптандырып, жеке кызыкчылыгын канааттандырыш үчүн президенттикке аттанганы. Президенттик шайлоодо атаандаштыкты күчөтүп, альтернативдүү шайлоонун болушуна чоң салым кошту. Оппозициянын өкүлү катары Бабанов, бийликтин өкүлү катары Жээнбеков чыгып, экөөнүн ортосунда чоң таймаш болду. Акырына чейин ким президент болору билинбей, кызыктуу болуп, биз эмес, башка мамлекеттерде көз салып турду. Бул жагынан Бабановдун ролу чоң болду. Бирок алдырар күнү жаздырар болуп, Бабановдун шайлоодогу туура эмес аракеттери үчүн катар кылмыш иши козголду. Эми Кыргызстанга келем десе, соодалашпай эле келип, камалса камалып, ак болсо сотто акталып чыгып кетиш керек. Андан башка жол жок. Ташиевди учурунда пайдаланып, кийин кереги жок маалда тээп койгонун айттыңыз эле. Ташиев ал сыныңызды кандай кабыл алды? Башында теригип, менин дарегиме ачуу сөздөрдү айтыптыр. 5-каналдан дебатка чогуу чыгып калдык. Мен койгон дооматтарымды айтсам, байке кечирип коюңуз деп кучактады. Таң калганым, Ташиев кечээ айткандарын унутуп, бүгүн Бабанов менен тандемибиз бузулган эмес деди. 1 жыл мурунку видеосун алып чыгып, мени пайдаланып, сатып кеткени үчүн Бабанов менен кызматташууга барбайм дегенин, Бакыт Төрөбаевди деле мени пайдалангандай пайдаланат деп айтканын таап чыгышты. Мен да кечээ сага жакшылык кылбаган киши, кыйналып турганда кол сунганыңды унутуп, 2020-жылы Ак Боз ат минсе эле эсинен чыгараарын, достуктан, адамгерчиликтен жеке кызыкчылыгын жогору коёорун, эми да Ташиевдин оозу менен Кыргызстанга келгиси келип жатканын айттырганын айттым. Мен Ташиевдин дагы бир жерине макул болгон жокмун. Ал эки президент жарашыш керек деди. Кантип жарашат? Бири камагандарыңды бошот деген талап коюп жатса, экинчиси элдин талабын эске алып, жеп ичкендерди камаса, кантип жарашмак эле дедим. Баса чынымды айтсам, мен Ташиевди айрым кадамдары үчүн сындаганы менен аны Бабановго караганда 5 эсе жакшы көрөм. Ташиев алабарман, кара санатайлыкты ойлобогон ак жүрөк, патриот адам. Анын ошол сапатын билип алган саясатчылар керек маалда пайдаланып, кереги жок учурда Бабановдой болуп тээп коюшат. Булак Азия News KG.